Бул автоматически өчүп калгандан кийин үйдө мисалы 8 киловаттка көтөрүп койду буну. Автоматически өчүп калгандан кийин бул жашыл кнопканы отвертка же любой ушундай буюм менен басып күйгүзүп койсок болот. Ушундай акылдуу эсептегичтер Талас шаарында тегиз коюлууда. Электриктер ар бир үйгө барып, дуалда иленген бир фазалуу эски эсептегичтердин ордуна жаңысын коюп берүүдө. Жумуштар эртеден кечке уланып, карда да токтогон жок. Элдер сүйүнүшүп атат, эми араздан болуп атат биртке. Бая эски жашоо менен жашай бербелиби дегендер. Бирок бул бардыгына удобный, умный счетчик деген бая бардык жагынан удобный болуп атат. Мурункундай светин кесип кетем, мурункундай нерсе жок, бардыгы автоматический түрдө бардыгы жакшы өтүп атат. Талас шаарына 6000 даана акылдуу эсептегич бөлүнгөн. Баары бекер коюлат. Кардардан 1 сом кетпейт. Электр тармактар ишканасы дагы бир жагдайды эске алып, эл наразы болгон 5 киловаттык эсептегичтерди да 8 киловаттык эсептегичке алмаштырып берүүдө. Январдан башынан бери биз ошо алмаштыруу иштерин жүргүзүп келатабыз. Бүгүнкү күндө 1800дөн ашык акылдуу эсептегич алмашылды. Жаңы коюлуп аткандардын баары 8 киловатт. Четинен алмаштырып 5 киловатт болгон жерин баарын 8 киловатт кылып беребиз. Бул да абонентке бир ыңгайлуу болот да. Счетчик биздин улуттук электр тармактары аркылуу бекер берилип атат. Үйдө жок болгондорго алмашпай калып атат. Бирок могу жумуш аяктагандан кийин ар бир үйдө калып калган үйлөрдү барып дагы баарын алмаштырып кетебиз. Бул толугу менен алмашат Талас шаарында. Акылдуу эсептегичтерди орнотуу мамлекеттин талабы. Мындан эч кооптонуунун кереги жок дешет энергетиктер. Бул болгону кардары менен ишкананын ортосундагы байланышты жеңилдетүүгө багытталууда. Тагыраагы кызматты пайдалануу жана төлөмдөрдү жүргүзүү санариптешип ыңгайлуу болот. Акылдуу эсептегич показанияларды биздин серверге берет. Серверден абоненттин телефонунда мой свет деген тиркемеге келип түшөт. Абонент ошо телефонунан карап эле өзү салыштырып, М-банк аркылуу, телефондо О-деньги аркылуу же башка терминалдар аркылуу төлөп, өзүнүн убактысын үнөмдөп, анан кийин ыңгайлуусу дагы инспектор мурун туура эмес жазып кетти, баягы ашык болуп калды деген маселе жоюлат. Абонент өзү да ошо мой светтен карап, салыштырып карап санап турса болот да. Электр тармактар ишканасынын кызматкерлери эсептегичти орнотуп гана тим болбостон, анын иштөө тартибин дагы үй ээлерине түшүндүрүп берүүдө. Учурда Талас шаарында 1800дөн ашык эсептегич алмаштырылды. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.